Адахан Мадумаров кытайлыктар Кыргыз бийлигинин укук коргоо органдарынын беделине түкүрдү. 6 жылдан бери бийлик кошуналары менен мамиле кура алган жок. Мисалы Өзбекстанда бир да жолу мамлекеттик деңгээлдеги сапарлар болгон жок. Кээ-бирөөлөрдүн ойлонбой сүйлөгөндөн кийин чек ара маселеси кыйындап, анын азабын жөнөкөй эл тартты. Мына жакында Туркиядан Кыргызстандын жасалма паспорту менен кармалган кытайлыктар Кыргыз бийлигинин укук коргоо органдарынын беделине түкүрдү. Укук коргоо органдары мындай мыйзам бузууларды көзөмөлгө алуунун ордуна оппозицияны аңдап тыңшап жүрүшөт. Демек журналисттердин кадыры өсүп жатат, дейт Адахан Мадумаров Ак кеме мейманканасындагы форумда. Маалымат KG сайты жазды. Кожобек Рыспаев: бизге тилди сындырган кыргызча сөздөрдүн кереги жок. Башка тилден келген сөздөрдүн баарын эле кыргызчага которо берген туура эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев бүгүн жалпы жыйында билдирди. Акыркы учурларда башка тилден келген сөздөрдү эптеп эле кыргызчалагандар көбөйдү. Мисалы самолетту учак, телевизорду сыналгы деп тилди сындырып жатышат. Бизге тилди сындырган кыргызча сөздөрдүн кереги жок деп ойлойм. Тилчилерге айтып, бул маселени чечүү зарыл, дейт эл өкүлү. Кыргыз Today сайты жазды. Депутаттар энергетика министрлигин жоюп, холдингдеп өзгөртүү кимдин идеясы болгонун биле албай убара болушту. Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйналышынын күн тартибинде Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө каралып жатат. Жыйында депутаттар энергетика министрлигин жоюп, энергетика холдингдеп өзгөртүү кимдин идеясы болгонун биле албай убара болушту. Депутаттардын көпчүлүгү улуттук энергетика холдингинин жетекчиси Айбек Калиевке министрликти холдинг кылып өзгөрткөнгө ким демилге жасаган деген суроо узатып жатышты. Министрликти жоюп алышып, кайра калыбына келтирүүнү талкуулап, өздөрүнүн баштарын оорутуп жатышты, дейт Факт KG. Элдик парламент митингге чыккандарга акча тараткан деген маалыматты Ички иштер министрдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, митингге катышкан адамдарды сатып алууга аракет кылган элдик парламенттин 7 мүчөсү милициялар кармашкан. Рашид Сезбек деген 2 жаран митингге чыккандарга 10 000 сомдон акча берүүнү убадалашкан. Милиция кызматкерлери Чүй областынын Сокулук айылында 1967 жылы туулган И Абдурашид аттуу жаранды кармашкан. Ал милицияларга болуш аттуу чала таанышы митингге катышкандарга акча берүү боюнча кайрылганын билдирген. Болуш аттуу жаран дагы кармалып, ал Бекболот Талгарбековдун аялы, туугандары менен тааныш экенин, алар жеңиш аянтына митинг уюштуруп берүү үчүн 20 000 сом акча бергенин айткан. Милициялар анын жанынан 10 000 сом акча табышкан. Бул тууралуу чогулткан материалдар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармалыгына жиберилген, деп жазган Факт KG. Идеясы болгонун биле албай убара болушту. Депутаттардын көпчүлүгү улуттук энергетика холдингинин жетекчиси Айбек Калиевке министрликти холдинг кылып өзгөрткөнгө ким демилге жасаган деген суроо узатып жатышты. Министрликти жоюп алышып, кайра калыбына келтирүүнү талкуулап, өздөрүнүн баштарын оорутуп жатышты, дейт Факт KG. Элдик парламент митингге чыккандарга акча тараткан деген маалыматты Ички иштер министрдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, митингге катышкан адамдарды сатып алуу Адахан Мадумаров кытайлыктар Кыргыз бийлигинин укук коргоо органдарынын беделине түкүрдү. 6 жылдан бери бийлик кошуналары менен мамиле кура алган жок. Мисалы Өзбекстанда бир да жолу мамлекеттик деңгээлдеги сапарлар болгон жок. Кээ-бирөөлөрдүн ойлонбой сүйлөгөндөн кийин чек ара маселеси кыйындап, анын азабын жөнөкөй эл тартты. Мына жакында Туркиядан Кыргызстандын жасалма паспорту менен кармалган кытайлыктар Кыргыз бийлигинин укук коргоо органдарынын беделине түкүрдү. Аракет кылган элдик парламенттин 7 мүчөсү милициялар кармашкан. Рашид Сезбек деген 2 жаран митингге чыккандарга 10 000 сомдон акча берүүнү убадалашкан. Милиция кызматкерлери Чүй областынын Сокулук айылында 1967 жылы туулган И Абдурашид аттуу жаранды кармашкан. Ал милицияларга болуш аттуу чала таанышы митингге катышкандарга
акча берүү боюнча кайрылганын билдирген. Бул ушаттуу жарандагы кармалып, ал Бекболот Талгарбековдун аялы, туугандары менен тааныш экенин, алар жеңиш аянтына митинг уюштуруп берүү үчүн 20 000 сом акча. Укук коргоо органдары мындай мыйзам бузууларды көзөмөлгө алуунун ордуна оппозицияны аңдап, тыңшап жүрүшөт. Демек журналисттердин кадыры өсүп жатат, дейт Адахан Мадумаров Ак Кеме мейманканасындагы форумда. Маалымат KG сайты жазды. Кожобек Рыспаев: бизге тилди сындырган кыргызча сөздөрдүн кереги жок. Башка тилден келген сөздөрдүн баарын эле кыргызчага которо берген туура эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев бүгүн жалпы жыйында билдирди. Акыркы учурларда башка тилден келген сөздөрдү эптеп эле кыргызчалагандар көбөйдү. Мисалы самолетту учак, телевизорду сыналгы деп тилди сындырып жатышат. Бизге тилди сындырган кыргызча сөздөрдүн кереги жок деп ойлойм. Тилчилерге айтып, бул маселени чечүү зарыл дейт Эйле Күлү. Кыргыз Today сайты жазды. Депутаттар энергетика министрлигин жоюп, холдингтеп өзгөртүү кимдин идеясы болгонун биле албай убара болушту. Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйналышынын күн тартибинде Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө каралып жатат. Жыйында депутаттар энергетика министрлигин жоюп, энергетика холдингтеп өзгөртүү